Ош шаарындагы номер 8 гимназия мектебинде 2014-2022 окуу жылына чейин ишке ашырылып келе жаткан көп тилдүү билим берүү программасынын маалыматы. 2014-2015 окуу жылында номер 8 гимназия мектебинин билим берүү системасында терең билим берүү максатын көздөгөн жаңылануу болду. Тагыраак айтканда, көп тилдүү билим берүү программасы ишке ашырыла баштады. Программа 2014 жылдын 19 сентябрындагы номер 716/1 Кыргыз Республикасында көп тилдүү билим берүүнү өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын буйругун аткаруу максатында 2015 жылдын 13 апрелиндеги номер 363/1 Кыргыз Республикасынын райондорунда максаттуу көп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан пилоттук мектептер жана мектепке чейинки билим берүү мекемелерин бекитүү жөнүндө 2015 жылдын 15 октябрындагы 1321/1 Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү программаларын сынактан өткөрүүнү уюштуруу жөнүндө 2017 жылдын 15 февралындагы номер 190/1 Кыргыз Республикасынын пилоттук билим берүү уюмдарында көп тилдүү билим берүү программаларын апробациялоону узартуу жана кеңейтүү жөнүндөгү буйруктардын негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги социалдык интеграциялоо борборунун уюштуруу жана колдоо көрсөтүүсү жана ЮНИСЕФ, ВКНМ, ОБСЕнин каржылоосунун негизинде ишке ашырылып келүүдө. 2016 жылдын 15 декабрында ВКНМ ОБСЕнин көз карандысыз өкүлү Лилиана Анафрияевдин мониторинги 2017 жылдын 13 январындагы ЮНИСЕФтин норвегиялык журналисти Свин Симонсондун мониторинги жана интервьюсу болуп өттү. 2016 жылдын 23 июнунда Кыргыз Республикасынын президенттик аппараты жана ЮНИСЕФ тарабынан жүргүзүлгөн мониторинг 2016 жылдын 6 октябрында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Ашымбаева Токтобүбү Аббасовнанын визити 2016 жылдын 10 октябрында Кыргыз Республикасынын президенти аппаратынын өкүлчүлүгүнөн ОБСЕ жана БУнун өкүлдөрүнүн визити 2016 жылдын 11 ноябрында программа боюнча ВКНМ ОБСЕнин эксперти Стоянова Атанасия Петровна жана ЮНИСЕФтин координатору Назаркулова Эльмира Амановнанын мониторинги 2017 жылдын 17 мартында Баткен областындагы пилоттук мектептин директорлору жана мугалимдери, андан сырткары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин социалдык интеграциялоо борборунун КЛИЛ методикасы боюнча эксперти Жусупбекова Надира Сынташевна жана экинчи тилди окутуу боюнча коммуникативдик методдун эксперти Булатова Виктория Александровнанын мониторинги мектеп ОЖМУнун лабораториясы жана Өзгөн, Нокат, Алабука, Кадамжай райондорунун пилоттук мектептери жана Казак Республикасы менен тыгыз байланышып, кызматташып келет. Программанын талабы боюнча мугалим, окуучу, ата-энелер тарабынан анкета алынып, жыйынтыгында номер 8 гимназия мектеби көп тилдүү билим берүү программасынын пилоттук мектеби катары тандалды. Окутуунун биринчи этабында мугалимдер КЛИЛ предметти жана тилди интеграциялап окутуу методикасы жана эне тилин, экинчи тилди коммуникативдик методика менен окутуунун ыкмаларын өздөштүрүштү. Алгач КЛИЛ методикасы боюнча 9 мугалим, ал эми коммуникативдик методика боюнча 15 мугалим, жалпы 24 окутуучу билимин жогорулатышты. Бул мугалимдер тобу чыгармачыл топ деп аталып, топтун иши мектеп директорунун буйругу менен тастыкталган. Топту Абылкасымова Хидаят Мамаджановна жетектеген. Программанын талабына жараша каналар, техникалык жабдуулар менен мектеп жетекчилиги тарабынан камсыздалган. Андан сырткары программа боюнча төмөнкү класстар пилоттук класс катары эсептелди. Учурунда программа боюнча чыгармачыл устакана тынымсыз изденип иш алып барды.
Далил катары 2016 жылдын апрель айында Кыргызстандагы 54 пилоттук мектептердин ортосунда көп тилдүү мектеп ийгиликке карай жол деген темада район, шаар арасынан ресурстук методикалык борборду аныктоо максатында сынак жарыяланып, тандоо жүргүзүлдү. Сынакта номер 8 гимназия мектеби ресурстук методикалык борбор деп тандалды. Мектеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ресурстук методикалык борбор деп аталган сертификаты проектор, принтер, А3 форматындагы ламинатор менен сыйланды. Андан сырткары окуу материалдарын даярдоо номинациясына ылайык мектептеги чыгармачыл топтун мүчөлөрү катышып, анын ичинен Хидаят Абылкасымова, Гүлнара Курбанова сыяктуу мугалимдер Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сертификаты, планшет сыяктуу байгелүү сыйлыктар менен сыйланышты. Окутуу алкагында максатка жетүүнү көздөп программа стратегиялык пландын негизинде иш алып барууда. Анда мамлекеттик стандарттын жана максаттуу тилдин негизинде балдардын билим сапатын жогорулатуу, мектепте көп тилдүү чөйрөнү түзүү, мугалим жана окуучулардын тилдик компетенттүүлүгүн өнүктүрүү сыяктуу максат, милдеттер 4 багытта иш жүзүнө ашырылууда. Семинар, ачык сабактар шаардык, региондук деңгээлде өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, ЮНИСЕФ, ФКНМ, ОБСЕ, социалдык интеграциялоо борбору, Ред коомдук бирикмеси жана андан сырткары көз карандысыз эксперттер тарабынан мониторинг, баалоо жүргүзүлүп келет. Көп тилдүү билим берүү программасы бир нече эл аралык өлкөлөр менен кызматташуу менен тажрыйба алмашып турат. 2019 жылдын ноябрь айында эл аралык деңгээлдеги семинар Кыргыз Республикасынын түштүгүнүн Ош шаарында болуп өттү. Бул семинарга чыгармачыл топтун мүчөлөрү ачык сабактарды өтүп, программанын максатын алгылыктуу жүргүзүп жаткандыгын далилдешип, сертификаттарга ээ болушту. 2020 жылдын окуу жылында COVID-19 байланыштуу кызматташуу, билим берүү аралыктан жүргүзүлдү. Анда ресурстук методикалык борбордун жетекчиси Абылкасымова Хидаят Мамаджановна өз тобу менен өзбек мектептериндеги окутууну үзгүлтүккө учуратпай ынтымак телевидениеси менен тыгыз байланышып, сабак берүүдөгү милдетин мыкты аткарды. Аткарган иштери мыкты деп табылып, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сыйлоосуна татыды. 2021 жылдын окуу жылында абал бир аз турукташып, көп тилдүү билим берүү программасынын иш-аракетин чагылдырган кинотасмага сабактардан фрагменттер, класстан тышкаркы иштерден үзүндүлөр, мыкты бүтүрүүчүдөн маек, мектеп жетекчилигинен интервьюлар алынды. Кинотасма чыгып, конференцияда сунушталды. Май айында программанын абалына мониторинг жүргүзүлдү. Аны атайын эксперт Гаухар уюштуруп, атени мугалимдер, жетекчиликтер менен жекече маектешүү өткөздү. Июнь айында көп тилдүү билим берүү программасына атайын өкүлдөр Ош билим берүү башкармалыгынын коштоосу менен келип мониторинг жүргүздү. Жылдык отчет менен таанышышты. Анда алгач 24 чыгармачыл топтун мүчөлөрү 40 мугалимге 11 пилоттук класс, 25 класска өскөнүн, бүтүрүүчү класстар үчүн уюштурулган ЖРТга даярдоочу факультативдик курстун натыйжалуу иш-аракети эксперттерди ынандырып, ыраазы кылды. 2021-2022 окуу жылынын октябрь айында окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Матмусаева Азиза Турсунбаевна уюштурган шаардык деңгээлдеги кезектеги семинарга да программанын чыгармачыл тобу мыкты ачык сабак деп аталган ачык сабактарды сунушташты. 2021 жылы ала балды көзөмөлдөө максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри Купышев Болотбек Душекович, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Аматова Салтанат Юсуповна жана башка жетекчиликтин өкүлдөрү келишти. Көп тилдүү билим берүү программасы тарабынан региональный конкурс дидактических и методических разработок, многоязычное и поликультурное образование «Путь к мирному и устойчивому развитию» деген аталышта сынак жарыялады. Ага 6 мугалим катышып, 5 мугалим сертификатка, 1 мугалим 3-даражадагы дипломго ээ болушту.
2022 жылдын окуу жылында мектепте түрк тилин окутуу борбору уюштурулду. Ага Томер аттуу борбор колдоо көрсөтөт. Окутууну мектебибиздин мугалими Жалилова Роза айым жүргүзөт. Буга чейин атайын өкүлдөр келип мониторинг жүргүзүштү. Натыйжада алар биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү үчүн кыргыз, орус тилдеринде жертага даярдоону колго алышты. Апрель айында көп тилдүү билим берүү программасынын уюшулган күнү. Бул күнү чыгармачыл топтун сабактарына жана балдардын чыгармачылыгына күбө болуу менен өткөрүү адатка айланган. Аталган күнгө атайын жумалык уюштурулуп, ачылышында иш-чара сунушталды. Анын натыйжасы 19 апрель күнү атайын чакырылган коноктордун катышуусу менен жыйынтыкталмакчы.